Assalamu alaikum dostlar. Oşto gün ısık. Jayday oldu. Buyla buyursa. Mer'in keçeki videolarım boyunca Mer'di ayından bir-iki videolarda asa to'liq videonu görmey turup sögüp alganдар болуп турат. Men ancha kommentariyga kelip köp delе окуй бербейм. Videonu to'liq көрбөгөндөр көп да. Башынан эле biraz көрүп анан токтоп калгандар. Жана видеону толук аягына чейин көргөндөргө салам. Сиздерге өзгөчө лайк. Сиздерге чоң рахмат, ыраазычылык болдугондар. Анан ош шаарында азыр башна домду көрүп атасыңар. Областной больница бул жагы Фуркаттан келгенде Ошко келдик деген жер да. Анан бардык эле коноктор Ошко келгенде мына ушул жерден өтөт. Жаңы өтмө көпүрө болду кеше жакында. Мына өтмө көпүрөнү круговой кылып, сонун кылып жол болуп калды. Бул тарапта, былайча айтканда, эртең менен кечиндегисин эске албаганда, мына тыгыны жок нерсе десек болот. Так буга чейин күндүзү деле толук тыгындар болчу. Анан мына зым эмне? Бул жерге трансформаторду коюп туруп, зым жерден алып, onu алып тартып койгонбу, азыр айланып калсаң. Так, мына ушул башна домдон келгенде эле мына жерге не коюшкан, трансформатор коюшкан бул, не түшүнбөдүм, не шаардын көркүн бузат да бул. Ушулардын да тазаланган эмес. Мына кандай болуп калды? Бул мамлекеттин жерине куруп коюптур да мындай трансформатор. Частный курганбы, мамлекет курганбы билбейм. Канчалык мыйзамдуу. Анан мына столбага, мамыга жол белгилерин да илип коюптур да туугандар. Жол белгилерин илип коюптур. Ушунда калмаштыр дейт. Эми мен негизинен айтайын дегеним мына ушул жерде, достор, Азия гипермаркет бар. Ушунун жанынан жылы жерде гриль пиширгандар бар, баягы тест атым кылгандар бар. Ошолордун дал ошол мына жолдон аркы бетинде таптаза. Ушулардан тынбай бир суу агат келди. Мен азыр көрүп келдим. Анан суу дейин десең, бул суу деле эмес да, май да бул. Камерадан кандай көрүнүп атат билбейм. Май. Жыттанып кеткен вообще. Жыттанып, майлар толуп. Ушундай болуп атат да, буну келип текшерген адам бирөө келип, сиз мэр келип айтыш керекпи буларга? Бул эмне суу, аяктан каккан суу? Биз сууну ысырап кылбайлы, кандай суу ол? Тынбай агат экен да, азыр тапта көрсөтөм тынбай агып аткан жери. Мына май да мына. Көрүнүп атабы сиздерге? Суу дейин десең, суу эмес, май. Ушундай бүт мына ол жагы. Бул жерге келип, мусуллар менен чогулуп келип калып калыптыр. Мына майлар бүт. Суу көп турганда заңдап кетет. Булар уже заңдап кетти. Бул жагын аркы жагын азыр видеодон да көрсөңүздөр болот. Көгөрүп кеткен уже, бакалар пайдаланып турган болчу. Булар жыт берип атат да шаарга, жыт. Саз жыттанып атат. Анан мына жерде трос менен билбейм, мына мамлекетке карайбы же мына частный бул жер. Парковкага турган жерлерди мына тростор менен тосуп таштаган да. Же парковка алып иштеткенди, иштетпейт. Же мындай бошотуп койбойт да элди. Тосуп салып тургандачы. Мына ушул жерден мына суу келип атканды көрдүңүздөрбү мына? Мына ушул жерден агып атты да, бул жагы жок, таптаза. Мына ол жерден кирип мына жерде жыт дагы бар экен. Бул токтобойт экен. Кандай суу, таза суу, эмне суу билбейм. Таза суу болсо мынчалык эмнеге агат дейм да. Ошол эми буларды азыр кирип кайдагы суу, эмне суу десең, баягы эле укук боюнча маселе чыгат, сен кимсиң, ушундай деген. Сен видеону эми баягы тиешелүү органдар көрүп калабы деген ниетте тартып койдум да, туугандар. Бул шаар бардыгыбыздыкы да бир эле ошол мэрдики эмес. Жер ушу добро пожаловать в Ош деген жер да, мына. Ошко кош келдиң деген жер, ушул жер. Мына
шаардын бийтиги мына имараттар. Баягы суу агып келип, мына жерге вообще жыттанып невозможно болуп кетти. Мына көрсөңүздөр. Бул жагы вообще балырлап кетти, мына балыр. Бул жерден эртең бакалар чыгат уже. Жыттаныпчы. Жытты. Шаарга берген жыт өлүп калыптыр да. Бүт таканса. Ошондой окшойт менимче. Ошол суулар агып көгөрүп, жыттанып, мусор болуп, ошака чейин даканса кеткен окшойт экен да. Мына караңлар, мына айылда, сайда балырлар болот го, ошондой болуп кеткен да мына.